Ош чоң шаар болот. Миллиондан ашкан. Базакоргон чоң шаар болот. Өзгөн чоң шаар болот. Мен мына айтканым, биз ички инфраструктураларга да көңүл бурушубуз керек. Организмге кандай азык-түлүктү ташса, шаарлардын ортосунда жүктөр, адамдар тынымсыз байма-бай каттап туруш керек. Азыр чоң 40 тонналы грузовиктен 10 барса, Өзгөндүн базарынын жанында жарым саат пробка болот. Эгер миллиондогон халк жашап, машиналардын саны 2 эсе көбөйсө, каттам 2 эсе көбөйсө, 3 сааттык пробка болот да. Бишкектеги Ош базарынын жанындагыдай. Анда кандай болот? Биз сунуш кылып атабыз, мурунда айтканбыз, мына могул жерден Барпын үстүнөн перевалдан түшкөндөн кийин түз эле компарават суу сактагычын ортосунан платина дамба куруп, үстүнөн жол куруп, Өзгөнгө кирбей, Өзгөндүн оң жагынан Ошко түшүп кетиш керек. Ошондо грузовиктер 30-40 мүнөт бүгүн эконом кылат экен. 3 жылдан кийин 3 саат эконом кылат. Канча акчаны эконом кылат, канча нервти эконом кылат. И биздин чоң шаарларыбыз, мегаполистарыбыз бир шаардай болуп иштейт. Кааласаңар Ошко барып иштеп келесиңер, бул жерден жашап. Кааласаңар Базакоргонго барып иштеп келесиңер. Жумуш күчүн жайгаштыруу жеңилдейт. Ишкана ачып алсам, каяктан алып келем деп ойлобойсуң. Оштон да келип иштеп кете беришет. Мен айттым, дамба куруп, Өзгөндү көздөй Барпыдан көпүрө куруш керек деп атам го. Аны да мисалы мен эртең ошол жерге барам, ошол жерден түз эфирге чыгам, көргөзөм кандай куруш керек экен. Ал жерден дагы мен камчыга кайрылайын деп атам. Камчыка ушул көпүрөнү кур деп. Анан таң каласыңар да, эмнеге? Дарыны деле ал эметип атса, көпүрөнү деле ал куруп атса, жолду деле ал куруп атса, ал эмне президентпи? Эмне ал премьерби депчи. Бирок реалдуулук ошол экен, ошонун таасири күчтүү болуп атат. Ал айткан маселелер чечилип атат. Илгери деле Сталин эмес, анын жанында Берия деген болгон. Ягода дегендер болгон, Ежов дегендер болгон. Каналды да Берия каздырткан, темир жолду да Берия салдырткан, көпүрөнү да Берия салдырган, ракетаны да ошол курдурткан, атом бомбасын да ошол жасаткан. Мынакетиги камчы УКМдин Конституцияда көргөзүлбөсө да, ушул миссиясы. Аракет кылыш керек, тамам, аракет кылыш керек. Бирок бүгүнкү заманбап инструменттер менен колу бутты кайрмай жок, инвесторлорду үркүтмөй жок, элди ыйлатмай жок. Бул чоң тапшырма. Биздин сунушубуз, мына шайлап алдындагы программабыз катары айтып атабыз. Мына ушул жерден бир 10 метр дамба куруп, дамба куруш үчүн мынакей бул адырларда карьер бар, таш чыккан. Ошол жерден эле мына ташып, ушул жерди бир 10 метрдей көтөрүп, суунун ыгын кысып, көпүрө куруп койсок, мына арка өзгө чыгабыз. Бул Өзгөндүн ылдый жагынан чыгат. Өзгөнгө кирбей. Жол кыскарат. Өзгөчө ушул грузовик машиналар үчүн да кыскарат. Эгер жол мындай кура турган болсо, Өзгөн шаары кеңири, мына суунун жээгине чейин кеңейип келе берет. Амантор, высотомериңди, альтимериңди алып чыкчы көрөлүк. Бул жерде деңиз деңгээлинен канча турат экен? Канча? 900 метр. Демек 809 метр деңиз деңгээлинен деңгел, мындан 100 метр, булдан 100 метр төмөн туруш керек. Ошол бурулуштарга чейин барып келет. Эгер машина барганда ошол чекти дагы барып көрүп келет элек. Суу ошолдон бери көздөй өтпөш керек. Мына могул талаларыбызды кээ бир жылдары Өзбекстан бастырып жиберип, канча дыйкандарыбыз зыян тартат. Мына жол ушул жерден өтсө, бул стратегиялык биз үчүн жол болот. Жалал-Абад шаары Тогуз-Тородон, Кытайдан темир жол келгенден кийин кескин өзгөрөт. Халкынын саны, өндүрүшүнүн саны Ошту кууп жетпесе дагы
жарым миллиондан ашык калк жашайт. Ансы деле азыр мунун айланасында Сузак айланасындагы айылдарды кошкондо 100 миң деген адам жашайт. Анан өзгөн чоң шаар болот. Ош миллиондан ашык калк жашаган шаарга айланат. Ушулардын ортосунда сөзсүз түрдө товардын жүрүшү көбөйөт. Жүк ташуучу машиналар, адамдарды ташуучу машиналардын агымы бир нече эсе көбөйөт. Азыр Жалал-Абадтан Барпыга келип, Барпыдан Жалал-Абад ташуусун, ушул Жалал-Абад ташуусу. Андан түшүп келип, айланып, качып суу сактагычтар. Анан жогору жактан Өзгөнгө келип түшөбүз. Эң негизги проблема Өзгөн шаары да чоң шаар болуп калат. Халкы көбөйөт, көп этаждуу үйлөр түшүп атат, кийин да көбөйөт. Мына Өзгөндүн ичинен жүк ташыган машиналардын өтүшү кыйын болот. Азыр эле пробка Өзгөндө, базардын ичинен өтөсүң. Бишкектегилердин Ош базарын элестете бергиле, андан да жаман. Көчөсү тар, эли көп, машинасы көп. Эми грузовиктердин саны 3 эсе көбөйгөнүн элестете бергиле. Ушул жерден пробкада 1-2 саат убакыт жоголот. Чоң шаарлардын ортосундагы жол скоростной болуш керек. Бул организмде кан тамырдай эле. Кан тамырда тромб болсо организм өлөт. Тромб андай болбош керек. Биз пландарды 10-20 жыл кийинки неске салып курушубуз керек. Мына мен кече жакында барып Жалал-Абадта Өзгөндө жол угушууда айттым. Биздин 11 километр жолду курушубуз керек. Бул жерде өткөн жөнөкөй жолдор бар. Мен көрдүм, машиналар өтүп кетип атат. Бул жер 900 метр деңиз деңгээлинен бийик жер экен. Өзбекстан менен болгон договордо 809 метр деп суу бул жерден жогору жакка ашпаш керек. Бул жерге биз кичинекей дамба куруп, жол куруп өтсөк болот. Ошондо биз бул жерден 10 километр экономдойбуз. Кеп бул 10 километрде эмес, кеп Өзгөндүн ичинде кирбей аны айланып өткөндө. Жүк ташуучу машиналар жарым сааттан 45 мүнөткө чейин бүгүн экономдойт. Ал эми келечектеги пробканы алганда 1-2 саат экономдойт да. Токтобостон зуулдаган бойдон ошту көздөй өтүп кетип калат. Жакшылык чоң айтып коесуңбу ал жерде? Азыр могул жерде бирөө таш иштеткен ишкана ачып алыптыр мынакей. Мен кече ушул жерден барып түштүм. Бул жерден шагал ташып, грузовиктер ары бери өтүп жүрөт. Бул жерде карьер, таштар көп. Ушул жерге кичинекей дамба куруп, ал жерден көпүрө курсак, жол жогору көтөрүп мынакей. Айылдарда азыр жолдор бар. Ошол жолдорду кеңейтип эле дарыянын бою менен Өзгөнгө кирбестен көпүрө бар бул жерде. Өзгөндөн могул жерде ушул көпүрөдөн чыгып эле ошту көздөй кетет. Бул жол 12 километр, 11 километр 900 метр деп турат, 12 километрдик жол болот экен. 10 миллиондон 20 миллион доллар деп коелук. Көпүрөсүн баарын эске алганда 20 миллион менен бүтөт экен. Биз ушундай жолдорду курушубуз керек. Анткени шаарлардын өнүгүү перспективасын карап түзүшүбүз керек. 20 миллион доллар көп акча деле эмес. Эгер ушул курулуп кала турган болсо, Ош менен Жалал-Абад, Өзгөн ортосунда жүргүнчүлөрдүн жүрүшү, жүктөрдүн жүрүшү бир кыйла жеңилдеп, 1 саат утушат экен. Убакыттан утат деген сөз бул күйүүчү майдан утат дегенди билдирет. Бул нерв азыраак кетет дегенди билдирет. Не дегендиги жеңилдиктерди алып келет. Ушул проектти куруш керек деп эсептейбиз. Бул биздин партиянын программасында бар. 2013-жылы ошол кездеги транспорт министри Калык Султановго биздин фракция тапшырма берген. Бирок ал үлгүрбөй калды. Аны 14-жылы кызматтан алып коюшкан. Ошол 6 жылдан бери туруп калды. Ушуну жандандырыш керек. Могул дөң эмес бекен көргөзсөң, көрүүчүлөргө жакындатып. Бул жерде.
Жок, чоңойтчу. Мына ошол могул жерде. Мынакей, дөңдөл эмес, могул жерде мына жолдор бар, существующий, мынакей. Тегиз жол, таш эмес, могул дөңдөрдү мына жөн эле кесип, могул эски жолдор турат. Бул жактарда эски жолдор турат. Бул жерден да төмөн жээкке түшүп келсе болот экен. Мына бул жактан деле жээкке түшүп келсе болот экен. Мына көрдүңбү, эски жол турат. Бул жерден түшүп келсе болот. Бул жагын жылдырган. Мынакей, бул жерден түшүп келсе дагы болот суунун боюна. Мынакей жолдор бар. Эми ошол эң кыска маршруттун эми биз дилетант катары эле картадан айтып атабыз. Эми жолчулар картасын көрүп, бул жагынан келсе жеңил түшөбү? Мынакей көрдүңбү? Сага окшоп эле дөң жок. Түшүп келип анан бойлоп түшүп кетип калабы? Же айылдын жанынан өтөбү? Эми муну специалисттер өзүлөрү тандап алыш керек.